негизинен бүгүнкү күндө кандай гана саясий учурлар болгон жок, жоопкерчиликти бир дагы мамлекеттик кызмат же болбосо жогорку эшелондогу кызматтагы адамдар эч кимиси мойнуна алган жок да. Коалициядагы турган партиялар, фракциялар, коалицияны түзгөн фракциялар дейли, коалицияны бузушуп, жаңыдан башка өкмөттү алып келгенге аракет кылып жүрүштү да. Бул убакыт, бул биздин убакыт Кыргыз мамлекетинде өнүгүүгө бизде аябай убакыт аз болгондуктан ар дайым ушундай партиялар өздөрүнүн ичинде, жең ичинде сүйлөшүүгө, өздөрүнүн ичинде бир өкмөт түзүүгө убактыбыз аз болуп атты да. Алар сүйлөшүп атты, алар өзүнүн пландарын түзүп атты, негизи биздин жашоо токтобой өтүп атты да. Бүгүнкү күндө азыркы баш мыйзам бизге жоопкерчиликтүү бир адамды алып келип атат да, бул президент. Ким гана президент болбосун, ал президент аткаруу бийлигинин башында турат. Ал президент ар бир аткаруу бийлигиндеги иштеп аткан кызматкерге керт башы менен жооп берет. Айтайлы ошол министрлер ишин аткара албайтабы, айтайлы премьер-министр ишин аткара албайтабы, бул жерде сөзсүз түрдө жоопкерчиликти президент өзү алат да, себеби ал өзү ошол курамды түзүп келип атат. Буга чейин жогорку кеңешке өткөн фракциялар өздөрү чечти да. Мынагы кызмат, мамлекеттик кызмат ушул партияга, ушул фракцияга тиешелүү, мынагы оппозицияга тиешелүү, буга тиешелүү. Бүгүн андай сөз жок да. Бүгүн президент өзү билет дагы, өзү алып келет командасын. Анан ошо керт баш менен жооп берем деп жоопкерчиликти алат да. Мисалы айтайлы, бизде атай кадровый кызмат, мамлекеттик служба бар, атай ошол ал кадрлар даярдаш керек да. Негизи кадрлар көчөдөн келбеш керек. Кадрлар саясатта, шайлоодон келбеш керек да. Кадрлар ошол өзүнүн иштеп аткан кайсыл тармакта иштеп атса, ошол тармактан күчтүү даяр кадрлар келишине мен аябай тилектешмин да. Буга чейин партиялар өзүнө жаккан, өзүнүн шайлоосунда иштеген, же болбосо өзүнүн үгүт иштеринде аябай активдүү өзүн көрсөткөн, аларга финансылык бир жардам көрсөткөн адамдарды ошол кадрдык саясатка кириштирип жүрүшкөн да. Бул фракциядан булар болот, бул фракциядан булар болот. Мындайча айтканда, мамлекеттик бийликти порция кылып бөлүп алышкан да. Бүгүнкү күндө эми андай көрүнүш бул конституцияда жок. Мен ойлойм, бул конституция менен бизге көбүрөөк Кыргыз мамлекетине өнүгүүгө, өсүүгө көбүрөөк бир жол түзүлөт деп ойлойм.